Көгілдір экраныңыздарда адаттагыдай эле өз ичине Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкө деби маалымат программасы. Алар туурасында алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыздын репортаждары жана сюжеттери. Студияда мен Рысбек Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштар. Базарларда баа кандай? Өлкөдө азык-түлүктөргө нарк туруктуу сакталууда. Жаңы жылдан бери кескен түрдө азык-түлүктүн баалары көтөрүлгөн жок. Жол азабы, көр азабы, жергиликтүү калк Ош Арабан жолунун начарлыгына нааразы. Ош Арабан жолу вообще талкаланып, машиналар бар, ремонтка туура келип атат. Эпид кырдаал кайра кыйындоодо. Темиртоо жергесинде жаңыдан жайыла баштаган омикрон штаммын алдын алуу боюнча чаралар күчөтүлдү. Ар бир адам өзүнө жоопкерчилик. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Айылбанк ачык акционердик коомунун өнүктүрүү боюнча пландар менен таанышты. Анын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысына учурдагы жүргүзүлүп жаткан иштер жана финансы мекемесин өнүктүрүү келечеги тууралуу маалымат берилгенден тышкары, айыл чарба секторун 200 миллиард сомго дейре насыялоо боюнча банкты 2026 жылга чейин өнүктүрүү планы сунушталды. Айылбанк агро өнөр жай комплексинин өнүктүрүүнүн локомотиви болуусу тийиш. Айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөр төмөнкү үстөктүү жеткиликтүү кредиттер менен камсыздалышы керек. Биз агрардык сектордун кластерлеринин динамикалык өнүгүүсүн, азык-түлүк коопсуздугун камсыздообуз зарыл деп белгиледи Акылбек Жапаров. Кеңешмеде финансы мекемесин капиталдаштыруу, чет жерде иштеген мекендештердин салымын тартуу боюнча банк продуктуларын ишке киргизүү маселелери талкууланды. Кошумча маалымат иретинде өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча банктын активдери 40 миллиард сомдон ашуун сумманы түзгөндүгүн жана ал 2020 жылга салыштырмалуу 10 миллиардка көп экендигин белгилейли. Ушул жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин өлкөдө эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгү өтөт. Мында Кыргызстанда туруктуу жана убактылуу жашаган бардык адамдардын, ошондой эле турак жайлардын эсептери такталмакчы. Бул өнөктүк ар 10 жылда өлкөнүн же аймактагы жарандарга таандык демографиялык, экономикалык жана социалдык маалымат чогултуу процесси катары сыпатталат. Эске салсак, Кыргызстанда бул процесс акыркы жолу 2009 жылы жүргөн. Эл каттоо калктын социалдык жана экономикалык абалы жөнүндө маалыматтарды алуунун маанилүү булагы болуп саналат. Калктын билим деңгээли, үй бүлөлүк түзүмү жана өлкөнүн этно-лингвистикалык курамы жөнүндө маалымат жалпы эл каттоонун натыйжасында алынат. Каттоонун жыйынтыктары демографиялык жана социалдык саясатта, ошондой эле өлкөнүн жана региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдоолорун жана программаларын иштеп чыгуу үчүн да колдонулат. Мындан ошондо калктын кандай жашоо турмуш шарты кандай өстү 10 жылдын ичинде, маселени канчага өстү, кийинки айыл өкмөттөргө деле, мамлекетибиз үчүн деле кийинкиге 10 жылга чейин даярдык көргөнгө, социалдык объектилерди курганга, экономиканы көтөргөнгө жана башкаларга сөзсүз мамлекетибиз үчүн жана облас үчүн, районубуз үчүн, айыл өкмөттөрүбүз үчүн сөз керек бул. Бул жылдагы эл жана турак жай фондун каттоо республиканын аймагында 25 марттан 3 апрелге чейин ишке ашат. Ал эми Нарын облусунун Атбашыр районундагы Аксай арпа өрөөндөрүндө, Нарын районунун Оруктам айылында, Жумгал районундагы Менкуш жана Кабак айыл өкмөттөрүндө каттоо 23 апрелден 3 майга чейин узарат. 2022 жылда 23 апрелинен 2 майына чейин эл жана турак жай фондун каттоо боюнча алыскы аймактарда каралган. Байланыш интернетти жок жерден алар кагазга жазып келишет. Кагазга жазып келишип, анан интернет тарткан жерден уюлдук телефон менен киргизишет. Өлкөдө жүрүп жаткан маанилүү өнөктүктө республика аймагында 505 каттоо бөлүмдөрү жана 2,5 миңден ашуун инструктордук участкалар түзүлөт. Ал эми каттоого облус боюнча жашы 18ден жогору 1100дөн ашуун адам тартылат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагыларга каттоочу катары иштөөгө тыюу салынат. Өздөрүнө бөлүнгөн участоктор бар. Кайсы жерде каттайт. Ошол мобилдик тиркемеге түшөт, ошол адрестер боюнча. Границалар бүт белгиленген. Ошон негизинде барып кыдырышат. Бул
эмелердин баары сакталган, купуялыктын баары. Башка сырт жакка чыкпайт. Каттоо ооруканада, санаторий, пансионаттарда дарыланып жаткандар, төрөт үйүндөгү энелер жана ымыркайлар, балдар үйүндөгү жана интернаттагы балдар, майыптыгы бар адамдар, карылар үйүнүн жашоочулары үчүн өзүнчө жүрөт. Ал эми тергөө изоляторундагылар жана аскердик кызматтагылар үчүн каттоочулар ошол тармактан тандалып окутулат. Алар ошол жакта иштеген адамдардан алабыз. Ошол жерден өзүнчө окутулат аларды кандай тартипте алынат. Бул каттоо боюнча негизи 5 форма бар да, ошол формаларга ылайык ошол жерден өзүнчө каттоо жүргүзүлөт да, жабык участоктардачы. Ошол жерде иштеген участковыйларды алабыз. Эгемендүү Кыргызстанда 1999 жылы биринчи улуттук каттоо жүргүзүлгөн. Ал эми акыркы ири үзүлдөө 2009 жылы ишке ашып, анын жыйынтыгында 5,3 миллион адамдын маалыматы алынган. Быйылкы жылдагы каттоонун өзгөчөлүгү элден алынган маалымат мурдагыдай кагазга жазылбай, электрондук түрдө сакталат. Башкача айтканда, уюлдук телефон аркылуу алынган маалымат Улуттук статистика комитетинин жалпы базасына жөнөтүлөт. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, өлкөдө эми Нарын шаары. Коңшулаш Казакстандагы кырдаалга карабай азык-түлүктөргө баалар туруктуу сакталууда. Буга бүгүнкү Нарын шаарынын базарларындагы жана соода түйүндөрүндөгү аракеттерге көз салышкан биздин чыгармачылык топта күбө болуп кайтты. Кененирээк кабарчыбыз Жипара Насырова баяндайт. Азыркы учурда Нарын шаарынын Борбордук базарындагы ун сатуучу жайларда ундун баасы туруктуу. Сатуучулардын айтуусунда ундун жетиштүү запасы болгондуктан коңшу Казакстан мамлекетиндеги кырдаал эч кандай таасир берген эмес. Учурда 1 килограмм ундун наркы 33 сомдон 40 сомго чейин болууда. Ундуку граница жабылган чакты жакшы эле арзандап калган 50 сомго. Андан граница жабылгандан кийин көтөрүлүшөт. Кайра эле ошо түшкөн баасына ордуна келип калды да 50 сомго көтөрүлүп. Бирок биз потребительдерге көтөргөн жокпуз. Баа жогорулаган жок деген менен карапайым эл үчүн азыркы баа деле бир топ эле кымбат. Анткени ата мекендик өндүрүштөн чыккан бир кап ун 1500 сом. Ал эми Казакстандан экспорттолгон ундун бир кабы 2000 сомдон өтөт. Ал эми өсүмдүк майы жана кумшакерге болгон нарк жогорулаган эмес. Баягы баасы аябай эле өдөлүп атат. Элге аябай эле кыйын болуп атат. Керкөзө колунда жок адамдарга да аябай эле кыйын болуп атат да. Кымбатчылык. Пенсияны көтөрөт, бирок алайын эле баягы аябай эле кымбатчылык да. Учурда азык-түлүктөн тышкары жер жемиштер дагы кыйла эле кымбат. Жылдын жаңырышы менен капустанын асман чапчып көтөрүлүшү сатуучулар үчүн дагы кыйын болууда. 1 килограмм капустанын баасы 100 сомго жеткен. Былтыркыга салыштырмалуу кымбатыраак. Быйыл капуста аябай кымбаттап кетти. Мына азыр 90го чыгып атат капустанын баасы. Ошонан Бишкекте кандай баа болсо биз ошондой баада сатабыз. Мисалы үчүн алып келген жолубузду кошуп. Бирок мурунку жылдарга караганда быйыл кымбатыраак. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу баардык азык-түлүктөргө карата баалар өскөн, бирок монополияга каршы мамлекеттик агенттигинин маалыматына таянсак, учурда абал туруктуу жана жаңырган жылдан бери күн сайын мониторинг жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Жаңы жылдан бери кескин түрдө азык-түлүктүн баалары көтөрүлгөн жок. Казакстандагы кырдаал боюнча чек аралар жабылып, азыр продукты кымбаттайт деген эл арасында ажиотаж жүрүп атат. Бирок мен учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Эч кандай ажиотажга алдырбагансыздарга чакырам. Бул биринчиден, ал эми экинчиден өзүбүздүн мамлекеттик агенттик тарабынан тапшырмалар берилген. Жаңы жылдан бери 14 азык-түлүк продуктуга күн сайын багасына мониторинг жүргүзүлүп атат. Күн сайын бааларга көзөмөл жүргүзүп атабыз. Эгер кескин түрдө кандайдыр бир баалар кескин түрдө өсүү болсо, биз тийиштүү чараларды көрөбүз. Өкмөттүн 242 токтомуна ылайык базар бааларын көзөмөлдөөдө пайыздык чен эске алынып, 1 ай аралыгында баалар 20%га чейин көтөрүлсө, тиешелүү кызматтар тарабынан чектөөлөр киргизилет. Жипара Насырова, Айдын Төлөбек уулу, өлкөдө эми Нарын шаары. Ал эми Талас облусунун калкы дээрлик Казакстандын импорттолуп келген ун менен камсыздалат. Мындан улам коңшу өлкөдөгү саясий окуяларга байланыштуу унга тартыштык жаралуусу мүмкүн деген кооптонуулар жаралган. Жагдай чындап эле ушундайбы? Ушул жагдайга кесиптешим Айжамал Байырбек кызы сар эсеп салган. Азыркы учурда Талас шаарынын Борбордук базарындагы ун сатуучу жайларда ундун жетиштүү көлөмү бар. Ошол эле учурда унга болгон баа туруктуу бойдон сакталууда. Бүгүнкү күндө Казакстандан экспорттолуп келген ундун баасы килограммы 37 сомдон 38 сомго чейин. Ал эми ата мекендик өндүрүштөгү ундун килограммы 32 сомдон 34 сомго чейин сатылууда. Ундун баасы туруктуу эле баалар 1800дөн, 1850дөн, 1900дөн.
элдер алышып атат мурункудай эле. Баалар кымбаттаган жок, мурункудай эле баалары кандай деле көтөрүлгөн жок. Бүгүнкү күндө Казакстан өндүрүшүнөн чыгарылган бир гаундун баасы 1600 сомдон 1900 сомго чейин болууда. Акыркы убакта азык-түлүк продукцияларына болгон баанын акырындап көтөрүлүшү элеттеги элди тынчсыздандырбай койбойт. Ундун баасы кымбат болуп атат. Уну эле эмес бардык эле эмелер кымбат болуп атат го аябай эле. Эми бизге ошол пенсионерлерге аябай кымбат негизи. Мына бир кабын ала албай атабыз. Негизинен өлкөдөгү пандемиялык абалга байланыштуу бардык азык-түлүктөр менен катар эле унга болгон баа акыркы 2 жыл аралыгында күн алыс кымбаттап келет. Буга байланыштуу акыркы 2 ай аралыгында нанга болгон баа дагы 2 сомго кымбаттаган. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Талас облусундагы бөлүмүнүн маалыматына караганда, Казакстандагы саясий окуяларга байланыштуу акыркы 2 жума аралыгында ун азыгына болгон баа 1 сом 50 тыйынга чейин көтөрүлгөн. Учурда кырдаалга байланыштуу агенттик тарабынан тапшырмалар берилип, баягы тизмекте каралган 14 позицияга, анын ичинде нанга, унга болгон мониторинг жүргүзүлүп, байкоолор, сурамжылоо иштери жүргүзүлдү. Комшу Казакстан өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу унга болгон баа бир аз өзгөрүүдө. Айта кетсек, жалпысынан 1 сомдон 1 сом 50 тыйынга чейин унга болгон баа өсүп жатканы байкалууда. Ал эми бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагында унга болгон тартыштык жок. Белгилей кетсек, облус тургундары жылына 27 000 тонна ун керек дейт. 27 000 тоннанын 80%-ин сырттан алып келебиз, импорт. Ал эми 20% ун өзүбүздүн өндүргөн эгинден жана Бишкек шаарынан келет, башка региондордон келет. Мисалы үчүн ундун баасы 20-жылы 34 сомду түзгөн. Импорт, бұл сырттан келген, Жамбылдан келген ундун баасы. Быйыл 38 сомду түздү, ошондо 4 сомго кымбаттады. Ошондо где-то былтыркы немеге салыштырганда 10% баа өстү да. Бүгүнкү күндө унга тартыштык жок. Талас облусунда өткөн жылы 7500 гектар аянтка эгин айдалып, 16 000 тонна буудай өндүрүлгөн. Эскерте кетсек, 2022 жылы буудайдын аянтын 2000 гектарга кеңейтүү пландалууда. Муну менен катар эле жазгы айдап себүү иштерине Россия Федерациясынан 500 тонна буудай үрөөнү алынып келүү алдында турат. Белгилей кетсек, Талас облусунда өндүрүлгөн буудай ун өндүрүүгө керектелбейт. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Жергиликтүү калк Караван районунун Байыркы Ош шаары менен байланыштырган жолдун начарлыгына нааразы. Алардын айтымдарында ушул объектини оңдоого мамлекет казынасынан жетиштүү эле каражат каралат. Бирок нечен жылдардан бери ал оңдолбой, күн өткөн сайын кырдаал кыйындоодо. Кененирээк кийинки материалда. Ош Караван жолунун каттоочулары жана жергиликтүү жашоочулар тамтыгы чыккан жолдун көрүнүшүнө нааразычылыгын билдирип чыгышты. Жашоочулардын айтымында ремонту жок чуңкур жолдорду айла жоктон каттап келишет. Натыйжада ар 2 жума сайын унаасын оңдотконго туура келип жатканын айтышат. Кийинки малдарда жол боюнча вообще карабай койду жолду. Ош Караван жолу вообще талкаланып, машиналер баардыгын ремонт кылышка туура келип атат. Bir karab da hiç bolmasa bir şagal şibenge tövüp tuğrulap koygan adam bolup atат. Постоянно ояк өтөбүз, бияк өтөбүз, бүт талкалап бүттү. Бул арада ошол эле Ош Караван жолунун начар болгонун активисттер дагы кошумчалашат. Активисттердин баамында жол транспорт министрлигинин иштеп жатканы билинбейт. Ар жыл сайын ремонт үчүн бөлүнгөн каражатты туура пайдаланса, жолдор азыркыдай тамтыгы чыккан абалга келбестигин айтышат. Аталган министрликтин буга чейин Ош шаарына келип, жолдордун абалын көргөн учуру деле болгон эмес дешет. Шаар бюджетинен болобу, мамлекеттик уровенде бюджеттен болобу, же кандайдыр бир гранттардын айынан келген акча болобу, ошонун негизинде салынган жолдорубуздагы ошол проектisi боюнча сметага туура келбейт. Көптөгөн жолдордун узун туурасы кыскарып, калыңдыгы кыскарып, анын ичиндеги бүт баягы төшөлчү материалдар тилекке каршы мындай проект боюнча кетпегендигине байланыштуу бүгүнкү күндө жолдорубуз мөөнөтүнө жетпей бузулуп, уна өзүбүз көрүп аткандай ушундай көрүнүштү. Ал эми эл аралык маанидеги жана облус аймактарындагы жолдорду Ош Сары Таш Эркештам жолдор башкармалыгы ар жыл сайын оңдоп түзөөдөн өткөнүн айтат. Муну менен бирге атайын жолдордун ремонту үчүн ар жыл сайын мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнөт. Дегени менен бөлүнгөн акча каражаты пландалган иштин 70-80% гана жолдун ремонтуна жетет. Ошол эле капиталдык оңдоодон өткөн жолдун мөөнөтү 12 жылга жетет деп ишендирүүдө.
Маселен, ар жыл сайын ремонттоо иштери үчүн бюджеттен 118 миллион сом бөлүнөт. Эми негизги көңүл бурула турганды биринчи очередте бөлүнүп турган бул эл аралык маанидеги жолдор болуп эсептелет. Андан кийин мамлекеттик маанидеги жолдор, андан кийин жергиликтүү маанидеги жолдор деп. Ошондуктан азыркы күндө толук кандуу сразу эле ремонт кылып, толук өткөрүп коюшка акча каражаттар жетишпейт. Ошондуктан канча-мынча мүчөлүктөр ошолор болушат, неме кылынат. Бирок ошонун баарын жакшы акыбалга келтирүү боюнча ушу дептер биздин управление иштейт. Эске салсак, Ош Сарыташ Эркештам жолдор башкармалыгы жалпысынан 2056 километр жолду тейлейт. Өлкөнүн экинчи борбору Ош шаарындагы айрым көчөлөрдүн зээн кейиткен көрүнүштөрү да чоң көйгөй. Чындыгында акыркы кездери аларды иретке келтирүү боюнча бир катар жумуштар жасалууда. Тилекке каршы алардын баарысынын тең эле сапаты купулга толо бербейт. Көпчүлүгүндө тийишелүү иштер шашылыш түрдө аткарылгандыктан 1-2 жылга жетпей баягы эле тас кейпи көрүнүш. Дал ушул биз турган Салиева көчөсүн оңдоп түзөө иштери мындан бир топ убакыт мурун башталган. Шаардык бийликтен берген маалыматы боюнча 2021 жылдын декабрь айында толугу менен бүткөрүлүшү керек эле. Тилекке каршы азыркы учурда курулуш дагы деле бүт элек. Мындагы жашоочулар курулуштун жалпы жүрүшү сапатсыз болуп жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Ал эми биз турган дал ушул аллея курула турчу жерден эч кандай курулуштун жүрүп жатканын байкоого болбойт. Жолдору яма өңгүл-дөңгүл болот. Аталган аймактагы жашоочулардын айтымында курулуштун жүрүп жатканы жакшы жышаан болгону менен тилекке каршы сапатсыз болуп жатканы аларды тынчсыздандырууда. Айтымдарында жаңы төшөлгөн асфальттар эмитен эле өзүнүн сапатын жогото баштаган. Бир топ каражаттар бөлүнүп жаткандан кийин улам казынага зыян келтире бербестен сапаттуу жасалышын көзөмөлдөө керек болчу дешет. Жок дегенде биздин мына мэрия, Ош шаарынын мэриясы деле келип караш керек да. Мына деле алып кетем. Мыналар баары жазда одорулап турган, мына. Көрдүңбү карындар? Сапаты жок. Муну эми ошончо бузуп, ошончо расход кылганга жараша элге сапаттуу кылып бир 5 жылдык, 10 жылдык кылып сапаттуу кылып бүтүрүп бериш керек болчу. Аталган көчөдө 2 мектеп жайгашкандыктан окуучулар мектепке өтүү үчүн жолдо белгилер да коюлган эмес. Курулуш жүргөн көчөдө азыр көзөмөлгө алган эч ким жокпу айтор иретсиз абалга келген. Ата-энелердин айтымында балдарын күн сайын мектепке өздөрү алып келишет. Анткени алар кырсыктын болуп кетишинен коркушат. Жаш балдар эле эмес, чоң адамдар деле өтүүдөн коркобуз дешет. Буга чейин окуучуларды сүзүп кеткен учурлар дагы катталганын кошумчалашты. Балдар нар өткөнө, бер өткөнө машина катып келет. Өткөндө ошонтип экөөнү уруп кете жазат да ошол жерден балдар, кыздарды. Коюш керек. Мына балдарга кыйын бу жерден өтүш азыр. Сиз ошо кооптонгон үчүн өзүңүз алып келип кетсизби? Ооба, өзүм алып келем. Өзүм жетелеп алып келип, жетелеп алып кетем кайра. Антпесем, эмнеден корком мен жолдон. Мына жактан катып келет экен да машиналар. Тормозу баскыча балдар өтүп кетем деп ойлойт. Ал эми Ош шаардык мэриясынын берген маалыматы боюнча курулуштун азыр 60% гана аткарылып, толугу менен аягына чыга элек. Шаардык казынадан каражат бөлүнгөндөн кийин калган жумуштар толугу менен март айына чейин бүткөрүлөрүн айтып ишендирүүдө. Салиева көчөсүн толугу менен оңдоп түзөө үчүн сметалык баасы 106 миллион сом болсо, аны Амантурстрой курулуш компаниясы 87 миллион сомго утуп алган. Эми калган каражаттар бөлүнгөндөн кийин жумуштар кайрадан жанданарын кошумчалады. Аны менен бирге эле азыркы курулган жерлерди жарандар түшүнүү менен кабыл алып турса дешет. Анткени жаңы курулган нерселер айрым учурда бир түнгө жетпей эле сындырылып кетип жатканын баса белгилешет. Благоустройство иштери бул ошол жолдун баягы бортовой каминдерин койгону, баягы благоустройство, ошо аллеянын иштери, ушул жерде бизде фонтандар бар, зеленый зоналар бар, жарыктандыруу системалары бар. И ошондой эле баягы эстеликтер бар. Ушулардын үстүнөн бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө мен дагы кайталап атам, 54 миллион аталган компанияга которулуп берилди. Бирок аталган компаниядан бүгүнкү күнгө карата бир 75 миллионго жакын акча каражатына акт выполнения уже беришти алар. Шаардык милициянын кайгулуу кызматы Салиева көчөсүндө жайгашкан мектептердин жанына жол белгилерин коюу үчүн жолдор башкармалыгына сунуштар берилгени менен башкармалык аны аткарбаганын айтышат. Аталган кызматкерлер окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көпчүлүк учурда жетишпей жатканын кошумчалашты. Жолдор башкармалыгына жана тиешелүү бөлүмдөргө биз тарабыбыздан тиешелүү сунуштамалар берилген. Жол чийимдери боюнча атайын жөө жүргүнчүлөр, жөө жүрүүчүлөр өтүүчү өтмөктөрдү чийип берүү боюнча бирок тилекке каршы аткарылган жок. Бирок ошол себептен биздин кызматкерлер түнкү смендеги балдар саар менен
мектептерге бөлүнүп атат. Шаар аймагындагы ушу жолдун боюнда коптолгон мектептин баардыгында турат азыркы учурда. Эске салсак, Салиева көчөсүн оңдоо үчүн долбоордо ирригациялык иштер, түнкү жарыктандыруулар, эс алууга ыңгайлашкан шарттар каралган. Эми март айына чейин чын эле бүткөрүлөбү алдыдагы убакытта белгилүү болот. Агартуу тармагында 40 жылдан ашуун убакыт эмгектенген 62 жаштагы Айчүрөк Каленова Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыды. Жаш муунду физика илимине алгачкы кадам таштаткан мугалим учурда Ат Башы районунун Ат Башы айылындагы Карсыке Мамбеталиев атындагы орто мектепте физика мугалими болуп эмгектенип келет. Өз эмгегинен баар тапкан агартуучу туурасында кийинки материал. Жашы улгайып калса да сабагын окуучулардын тили. Жаңы ыкмалар менен өткөн Айчүрөк Каленова Ат Башы айылындагы Карсыке Мамбеталиев атындагы орто мектепте физик мугалими болуп эмгектенет. Өз билимин окуучуларга болушунча жеткирүүгө аракет кылган мугалим аймактагы күчтүү физиктердин бири. Мындалам ал жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын ардак грамота сыйлыгына арзыды. Бүт барлык эмеңиз бар экен, эми сизде ушундай эмгек сиңиргенге көрсөтөлүштү. Ал мен эмгек сиңиргенден биринчи ушу мүмкүн болсо өкмөттүн сыйлыгы грамота болсо ошого деле көрсөтсөк болот дегендей кылган мейли дедим анан. Келбейби деп ойлоп атканда анан укчумундан мурун көптөгөн немелер менен келет деп бирок ушу эмгектин жыйынтыгынын негизинде ушу эмгекти баалагандыгы үчүн биздин өкмөттүн жакшы иштегендигин көрө алсак болот да. Талыкпаган эмгеги үчүн сыйга таттыган мугалим педагогика тармагында иштеген 40 жылдык тажрыйбасында көптөгөн ийгиликтерди багындырып, окуткан окуучулары республикалык, облустук, райондук олимпиадаларда физика сабагынан баш байгелерди бербей келет. Буга байланыштуу ал жаш муунга физика илимин жөнөкөй тил менен тереңден таанытканга далалат кылат. Айчүрөк эже түшүндүргөндө баатанан жакшы терең түшүндүрөт да. Ошол үчүн физиканы тандап ошо кызыгып баргандам. Биринчи жолу катышатам. Зоналыктан место алып, райондукка даярданып жатабыз. Буюрса республика чейин барайын деген үмүтүм бар. Мыкты педагог катары жамаатына үлгү болгон каарманыбыз кесиптештеринин арасында өзүнчө кадыр баркка ээ. Муну менен катар ал өзүнүн билгендерин башкалар менен бөлүшүп, жаш мугалимдерге мыкты насаатчылардын бири. Адамдык сапаты жагынан насаатчы мугалим катары ошондой эле алдыңкы мугалим катары биздин алдыңкы саптарда десем жаңылышпайм, өзүнүн сабагын өтө так билген чыгармачыл мугалимден көп жылдан бери окуучуларын олимпиадага даярдап, бир 2 жылдан бери ошол республикага чейин окуучулары чыгып, биз эжеден көп үлгү алып, насаат алып жүрөбүз. Өзү мүнөзү токтоо, дайыма өзүнүн чыгармачылык иштерин, метод интерактивдүү колдонгон методдорун жаш мугалимдер менен бөлүшүп келет дайыма. Физика илиминин башаатын тааныткан мугалим өзүнүн педагогикалык тажрыйбасында миңдеген окуучуларга өз билимин берип, алардын ичинен ондогон күчтүү физиктердин чыгышына себепкер болгон. Ушундай үзүрлүү эмгегинин аркасы менен эл агартуунун отличниги төш белгисинен тарта бир катар мамлекеттик, коомдук сыйлыктарга да татыган. Ал эми үй бүлөсүнө мээримдүү эне катары бир уул, 2 кызды тарбиялап өстүрүп, турмуш жолуна салган. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Эми, Ат Башы району. Өлкөбүздө акыркы 12 күн ичинде коронавирус оорусунун жогорку өсүшү байкалууда. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бул коронавирус инфекциясынын 4-чү толкунунан кабар берет. Чынында эле акыркы 3 күндө оорунун күнүмдүк өсүшү 30% түздү. Бирок катталган учурлардын 60%-нан оору жеңил жана симптомсуз өтүүдө. Антсе да омикрон штаммынын 2 учурунун катталышы кабатырлантпай койбойт. Ушул коркунучтун алдын алуу жаатында Нарын облусунда эмне чаралар көрүлүүдө? Кабарчыбыз Гүлира Туратбекова кызыгып көргөн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөдө коронавирус илдетинин жаңы штаммы омикрон катталгандыгы маалым болууда. Ал эми Нарын облусунда бул дарт катталган жок. Бирок Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү пандемияга толугу менен даяр. Бул бөлүмдө азыр 5
бейтап дарыланууда, алардын экөөсүндө коронавирус илдети аныкталган болсо, үчөөсү өпкөсүнөн жабыркагандар. Нарын шаарынын тургуну Гүлбөбү Курманалиева Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуш оорулар бөлүмүндө дарыланып жаткандыгына 2 күн болду. Дене табы көтөрүлүп, тынымсыз жөтөл менен кайрылып коронавирус аныкталган. Бул жолу дарт бир аз жеңилирээк өткөндүгүн байкаган каарман. Анткени алдын ала эмдөөдөн өтүп, ден соолугуна кам көргөн. Өзүбүздү өзүбүз сактасак, маска тагынсак, коомдук жайларга жүрбөсөк, ошол жакта жүргөндө дагы маска тагынып, антисептик менен колубузду бат-баттан тазалап турушубуз керек. Үйдөн самындап жууп, мындай эмелерди антисептик менен постоянно чөнтөбүздө антисептик болуш керек. Постоянно бет кап менен жүрүшүбүз керек. Картограммалар бар. Учурда абал кайрадан курчуй баштады. Тагыраагы борбор калаада омикрон штаммынын 2 учуру катталып, көпчүлүктү тышсыздандырууда. Бул коронавирус илдетинин бир бутагы десе болот. Алгачкы белгилери дене таптын көтөрүлүшү, кургак жөтөл жана катуу баш оору. Эң коркунучтусу бир адамдан 4-5 адамга жугушу ыктымал. Албагандардын айырмасын алсак, вакцина алгандар жеңил өтүп атат да. Алардыкы пневмония болсо дагы, кислород албай эле жеңил өтүп, вакцина албагандардыкы көбүнчө тяжелый болуп көпкө жатып атат бизде. Ушул зданияда, инфекционный корпуста болгон палаталар изолированный, болгон условиялары бар, оборудование бар, дарылар дагы жетиштүү. Анан биз дагы иштегенге СИЗ бүт бар эле, жетиштүү бар эле бар. Омикрон биринчи жолу түштүк Африкада катталган. Ошондон тарта дүйнө жүзүнө өзгөчө ылдамдыкта тез таркап жатат. Дарттан оолак болуу үчүн сап башында вакцина алуу жана бет каптагыны аралыкты сактоо, калк көп топтошкондордун арасына барбоо, той аштардан алыс боло туруу өңдүү санитардык эрежелерди туура сактоо зарыл. Грипп деле бир күнү келет, сезондой болчу. Бул менен биз жашаганга туура келип калат, себеп дегенде бул вирус ошондой экен, мутация болуп эле улам жашай берет экен, өзүнүн штамдарын көбөйтө берет экен. Бирок муну токтотуп, муну жок кылыш үчүн илгерки чоң пандемия болгондо оорулар токтоткон бул бир эле гана способ болгон, бул вакцинация. Вакцинация болгондо адамдын ичинде өзүнүн иммунитети ошо штамга канча көп пайда болгондо, ошондо гана биз жеңе алабыз. Эгер вакцина албаган болсоң, анда башкаларга дагы ооруну таркатасың. Мындан улам сактыкта кордук жок дегендей, ар бир жаран өз ден соолугуна жооптуу жана жарандык жоопкерчиликти сезүү абзел. Ар бир адам өзүнө жоопкерчиликтүү. Ар бир адам өзүнө жоопкерчиликтүү болсо, башка бирөөнү ойлосо, башка бирөөнү жуктурбайт. То есть эгоист болбой, бири-бирибизди ойлоп, маска тагынып, дистанция сактап, вакцинадан өтүп, анан режим сакташ керекпиз. Дүйнө пандемия шартында жашап жатат, андыктан бул оору кадимки сасык тумоо сыяктуу көнүмүш нерсеге айланыш керек деп эсептешет дарыгерлер. Мындан улам өз саламаттыгыңызга өзүңүз гана жооптусуз. Гүлира Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары, өлкөдө эми. Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы 20 жашка чейинкилер арасында өткөн Евразия кубогунда биринчи орунду ээледи. Мелдештер 7-9 январь күндөрү Туркиянын Стамбул шаарында өтүп, ага Кыргызстан, Туркия, Болгария жана Босния Герцеговинянын курама командалары катышкан. Кечээ Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов жаш спорт чеберлери менен жолугушуп, хоккей спорттун күнгөй тескейи тууралуу талкуулашты. Түркиянын Стамбул шаарында өткөн хоккей боюнча 20 жашка чейинки мелдеште кыргызстандык хоккейчилер 3 мамлекеттин дасыккан спортчуларын артка калтырып, өлкөгө жеңиш менен келишти. Курама команданын капитаны Эрсултан Мирбеков өтө күчтүү командалар менен бет келишип, ийгиликке жетебиз деп ойлогон эмеспиз дейт. Биз барганда эле уже ойлогонбуз да, командалар кыйын, даярдыгыбыз тоже аябай жакшы болгон биздики. Рахмат тренерный составка. Чоң разрешилат билдиребиз. Баарын ушу бизге жетип келген полный тренерге, тренерскому штабу, можно сказать. Ну, победила сильнейшая, да, команда.
Кыргызстандык хоккейчилер алгачкы оюнда Болгария курама командасын 7-5 эсебинде, жарым финалда Түркиянын 7-5 эсебинде жеңген. Ал эми финалдык беттеште Босния Герцеговина менен ойноп 5-2 эсебинде биринчи орунду ээлеген. Буга чейин аталган курама команда Азия өлкөлөрү боюнча алдыңкы 10-дукка келе жатышса, Европа боюнча сап башына чыкты. Кыйыныраак болмок деп эле даяр болчубуз да. Анткени Европанын командалары бар класс менен өйдөрөөк Азия командаларынанчы. Анткени мына Турцияга барып сүйлөштүк. Турцияда, Стамбулда 17 ледовый арена бар. Эми, естественно, ошо аренага канча бала келет, аларда отборда көбүрөөк болот да, конкуренцияда көбүрөөк. Вот. Болгарияда мурда эле хоккей бар болчу. Боснияда, Европада хоккей менен мурда эле машыгышат да. Ареналар көп, шарттары көбүрөөк да. Бүгүн болсо өлкөгө жеңиш алып келген жаш спорт чеберлери менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов жолугушуп, ыраазычылык айтуу менен ийгилик каалады. Жолугушууда өлкөдө бардык шарты бар хоккей аянтчасы жок болуп жаткандыктан бул маселенин чечүү жолдорун талкуулашты. Мындан тышкары хоккей боюнча машыктыруучулар министрликтин ардак грамотасы менен сыйланышты. Өзүңүздөр билгендей, баягы бир канча спорттук арена түзүлөт деп атайын Южный магистралда жер бөлүнгөн. Азыр ошонун статусун каралып атат. Бирок бизге Кыргызстанга олимпиадалык стандарттагы жакшы бир вуз аянтчасы керек. Ошого мамлекет азыр жер издеп таап беребиз. Жолубузду чечип беребиз башын. Анан мынакей федерацияга да айтып атат, бир канча инвесторлор менен келип курганга даярдык. Ошондуктан жакын караларда пайда болот. Кошумчаласак, аталган Евразия кубогуна Кыргызстандан барган курама команданын мүчөлөрү республиканын ар бир аймагынан чогулган. Эми курама команда алдыда Мексикада өтүүчү мелдешке даярдыктарды көрүшмөкчү. Мына ушундай кубанычтуу кабар менен өлкө деминин кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы синоптиктердин эртеңки аба ырайына божомолу саламатта калыңыздар.